Karatayев, Olcabay Karatayev'e verilip, Botakara Bahatır Yaşagan Doğrudalı Kırgızlar degen temada özün bayında bastırsak. Şu ulu insan olan Bayki Bahatır artılı tarih yaşlıklar olan degen maksatта Kırgız'dan içine çıkan görünüktü tarihi jana memleketlik işler olan Botalara Batır turalı kısaca aytıp bereyim. Negizинен bu kemen yazılgan. Kuday buyursa bu жыйнак чыгып калса, жыйнактан дагы окуп аласыздар деген үмүттөмүн. Бүгүнкү Адигиненин бөлүк урусунун атек атабына кирген Ботокара аттуу ийри уруктар тобу бар. Бул уруктардын түпкү ата бабаларынын бири Ботокара Батыр. Ботокаранын түз урмактары негизинен Ноокат районунун Кеңеш айылыбытынын Шамкол айылында жашап келишет. Ириде эл оозунда айрым генеалог баяндарда бул уруктар тобу Боккара деп аталып жүрөт. Тарыхый жактан такталганда Инчил убактын туура айтылышы Ботокара. Информаторлордун берген маалыматтарына караганда 4 түлүгү ток ойноп атпаган бай Ботокаранын малдары кеши жайылып жайлоого жайнап чыкканда малдын артынан калган коргоолору тонун бетин кырылып өйрөдү деп айтышат. Ошол себептен улам жеңелери бай Ботокараны Бозулан чагында Боккараларды тергеп чакырышчу экен. Ошентип жеңелер тараптан тергеп айтылган лакабат эл оозунда адамдын ысымы катары калыптанып калган деген маалыматты айтышат. Ботокара Батыр жана ал жашаган доор аркылуу Кыргыз тарыхынын 16-17 кылымдардагы саясий, социалдык тарыхынын кабылына келтирүүгө болот. Ботокара Батыр деген 1570 жылдан тартып жашаган адамда 16 кылымда жашаган тарых инсан болуп эсептелет. Жана ошол тарыхта боюнча белгилүү болгон Мухаммед Кыргыздан кийинки эскерилген тарыхый инсандардын бири ушул Ботокара болуп эсептелип тургандар. Алар эми Тилеке Батыр экөө чоң эскерилет. Биринчи Кыргыздардын Ферганы өрөнү жана Чыгыш Түркістандагы негизги согуштук саясий күчтөрдүн бирине айланышы. Экинчиси Накшбандия сокулар кыймылынын таасирасында кыргыздардын негизги бөлүгүнүн ислам динин кабыл алуусу. Үчүнчү Кыргыздардын Ферганы өрөнү Чыгыш Түркістандын саясий иштерине катышуусу. Кыргыз урууларынын ич ара куралдуу күрөшү. Ботокара Батырдын өлүмү менен аяктайт. Сажыралык маалыматтарга караганда Ботокара калмак доорунда жашап өткөн, эли жер үчүн күрөшкөн журт башчысы лидер жана батыр инсан катары сыпатталат эл оозунда. Акыресе тарыхый жазма кулактардын маалыматтары боюнча Ботокара кыргыздардын аскер башчысы катары калмак шаарына чейин эле тагыраак айтканда 1610 жанадан кийинки тарыхый окуяларга катышкан. Әлем қалмақ доору 1634-35 жылдарда башталганыбызга белгилүү. Бирок буга чейин кыргыздар ойлоптор менен тиги саясий согуштук байланышта болуп келишкен, калмактар чабуулга эле чейин эле. Ал тарыхта белгилүү. Бул доор кыргыздардын саясий бирикмесинин Моголистан, Яркен хандыгын мамлекетинин курамына кирген мезгилине туура келет. Бирок кыргыздар көз каран эместигин сактап, аны дайыма коргоо келишкен. Ботокара Кыргыз тарыхында кечки доорда орто кылымдар доорунда эскерилген тарыхый инсан. Анан кийин ал учурдагы согуштук саясий кырдаалгандыгы үчүн ошол доордогу тарыхый шарттарга азын улак толтуруп кеткенибиз туура болот эки сөз менен. 15-17 кылымдардагы Орто Азияда, анын ичинде Чыгыш Түркістанда согуштук саясий кырдаал оор ойлоп ала берген. Чагатай улусу кулап, анын мураддарын бир канча мамлекеттик түзүлүштөр, Моңгол улусунун түштүк аймактарында Моголистан мамлекети калыптанат. Мамлекеттин калкынын негизги бөлүгүн аз сандуу моголдор, жергиликтүү түрк жана отурташкан Иран тилдүү калктар, сарттар, кыргыздар жана Волга бою тараптан ооп келген көчкөн казактар болгон. Моголистан мамлекетинин жашоочуларынын кошуналары моголдор деп атап коюшкан. Моголистан мамлекетинин ички саясий иштерине жигерүү катышкан кыргыздар түпкүлүктүү чарбалык экономикалык максаттарында өздөшкөн. Кыргыздар Ош, Анжиян, Кашкар, Яркен, Үч Турпан, Куча, Аксу, Хотел шаарларды башкарууга аракет жасашкан. Жетектеген мезгилдерде болгондугун тарыхый жазма кулактар каасын ырастайт.
Kırgızlar ayrı uçurlarda Moğol hanların en bir yakın sayıldaşlarına aylanışkan. Kırgız beyleri olsa Moğol hükümdarlarının başka genişleri bol karışkan uçurlardaki gezleşir. Tasdiklangan ilmi malumatlar boyunca Oşol Dordu Kırgızların canlı sanı 350.000 çamalı olan. Ortaca'da Çiriş Türkistan'da Cüngön tarihi proseslerine Kırgızların bu soğuşluk sayısı olarak katışımsı Mirza Muhammed Haydar'ın emniyetlerinde eskerilir. Yani bu tarihi bulatlar boyunca Cihitik tasar elbette diye Cihitik tarımda 610. yılı Tileke Batır Tileke de Batır deşe Tileke boyunca 3 ile Cihitik'ten ilgili bir birliktir. Söz Tileke Batır'ın 3 tarihi sanatlar 3 yerde yazılır. Bu bölü ulusun kuramına ikinci Tileke bu Bargıdarlı Kadimgele Alınbek Dapsa'nın Türk atabalarının biri. Üçüncü Tileke bu Koysarı Bi degen çoğun başlarının atası olur. Bizim fikirde 1610. yılda Çiriş Türkistan'a katışıp 5.000 olmayan var Kırgızlar cengini koygan. Oşonda 5.000 Kırgız'dan 2.000 kurban bular. Anan keyin Botokara Batır, Tileke Batır bu soğuşluğa çıkarır. Bu tarihi öyküler, bunun barığı ilmi ve tarihi olanlarına tasdiklar. Anan keyin bu bizim fikirde bu Tileke şu Koysarı Bilgin atası o Koysarı Bilgin Koysarı tarihi malumatlar boyunca 1670 yıllarda göçüm var. Ana negizinde kolay bir sabun uzun makalar, ana keyin coğrafyada dilakçılık varsa kolay bir okumalar sarayını yükledim. Rahmet.